жыйындарга тиешелүү методдор тууралуу айтып берейин. Мында абдан көп методдор бар. Add деген баштайлы жыйынга элемент кошот. Мисалы деген set бар дейли. Жыйын бар. Анын ичинде 1 2 деген элемент бар. Add мисалы 3 дейли. Print дейли. 3 кошулду. Сонун remove жыйындагы элемент бар болсо аны алып салат. Эгерде жок болсо key error деген ката чыгат. Келиңиздер эми дагы аракет кылалы. Мындай деп remove мисалы 3 дейли. 3 деп мындан кайрадан могу print кылалы. 1 2 3 бар болчу, чындап 3 алып салдык. Эми аракет кылабыз мындай. 4 дейбиз. 4 бар ичинде, албетте жок. Key error дейт да. 4 деген жок деп бизди урушуп коет. Анын үчүн бул абдан пайдалуу нерсе, анан кийин дагы өзүнчө өтөбүз, айтып берем. Discard деген ошо remove'га окшош. Бирок ал ичинде эч нерсе жок болсо, мына 4 жок болсо, бизди урушпайт, тымпый отуруп атат да, эч нерсе кылбай эле. Ката чыгарбайт, жөн эле бар болсо алып салат, жок болсо анда эч нерсе деп айтпайт. Discard менен remove'дун кайсынысы жакшы, кайсынысы жаман деген суроо берилиши мүмкүн. Эгерде remove ката ыргытсын десек, ката ыргытканда мынтебиз try, анан except key error деген сыяктуу бир конструкция бар. Ошон менен бизге эгерде маалымат жок, ошондой элемент ичинде жок болсо, аны кандай бир аракет кылышыбыз керек болсо, анда remove биз үчүн эң туура. Эгерде бар жогу бизге башыбыз оорубайт, шылпмону алып салса болду, ичинде эч нерсе калбасын десек, анда discard эле колдонуңуз туура да. Pop деген туш келди бир элементти кесип алат. Жыйында эч нерсе жок болсо ката чыгарат дейт. Эч кандай элемент албайт дейли. Азыр мындай кылабыз. Муну калтыра берейин. Print деп коелу азырынча, анан pop дегенди туш келди элементти бир алып салды. Эгерде ичинде эч нерсе калбаса ката чыгат да. Key error pop from an empty set дейт. Бош сеттен алып салдык дейт. Бир нерсе алганга аракет кылдыңар дейт да. Мына бул бош калып калды. Да бир кадам ошо да бир жолу pop кылган үчүн бул бизди урушуп жанагы key error деп айтты да. Эми clear жыйындагы бардык элементтерди алып салат дейт. Муну алып коелу. Clear дейли. Мына 1-2 деген бар. Анан clear'ге жеткенден кийин жок кылып таштады. Union эки жыйындын бирикмесин берет. Кайталанган элементтердин бирөөсү гана келет. Мисалы B дейли. Моларды комментарий кылып коеюн. Мисалы A дегенде 1-2 бар экен. B деген жыйында 1 жана 3 бар экен. Эми C болсо A union B дейт экен. A union B. Эми ошо print кылабыз C'ни. 1 2 3 дейт. Но 1ди бирөөсүн эле калтырат, экинчисин ыргытып. Бирок ыргытып дегенде A жана B кала берет алар ордуларындачы. Ыргытып дегенде бул C өзүнүн ичине камтыбай, аны таштап коюп бирөөсүн эле алып кете берет да. Intersection эки жыйында кезиккен элементтерди кайтарат. Келиңиздер эми мындай кылабыз. D дейли. A intersection B экөө кесилишкен жер дейт. Экөө кесилген жерди көрсөтүп кой дейт. Экөө кайсы жерден кесилишет? Албетте бирден кесилишет.